Вообще по республике остался 5 городов. Это Сулюк. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун программалык кеңсесинин жетекчиси элчи Алексей Рагов Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Талас облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы менен жолугушту. Алгач жолугушууда кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө көчмө кабылдамалардын ишмердүүлүгү, алардын коомчулук менен тыгыз иштешүүдөгү ролу тууралуу ОБСнин өкүлдөрүнө маалымат берди. Эки автомашина ошол кулагында берилген болчу, ошолордун эл менен алып барып аткан иштин жыйынтыгы кандай болуп атат, эл тараптан ушу милицияга кандай кайрылуулар болуп атат, ошолордун чечилиши кандай болуп атат, ошолордун жыйынтыгы менен таанышканы келип иш сапар берет. Мындан ары дагы ошол Талас областык ички иштер башкармалыгы менен кандай кызматташыкта болобуз, кандай жардамдар берилет, азыркы күндө биздин элге сервис көрсөтүү максатында единый автономдук коз бирдиктүү терезелер ачылган болчу, ошолордун иштин жардам көрсөтүү максатында оргтехникалар берилген. Жолугушуунун катышуучулары көчмө кабылдамаларды ишке киргизүүдө ОБСнин колдоосуна ыраазычылыктарын билдиришти. Милициянын көчмө кабылдамалары жергиликтүү тургундарга укуктук гана жардам бербестен, социалдык көйгөйлөрдү да жеринде чечүүгө өбөлгө болууда. Уже жалоб на 70% меньше стало. Это огромная помощь. Вот. Но в некоторых местах вот эта машина и не добирается, она еще и старенькая, и слабоватая. Вот. Так что мы от гражданского населения говорим везде, ездим. Благодарность МВД нашему. И вот вам тоже спасибо. Спасибо. За огромное. Рады стараться. ОБСнин өкүлдөрү Талас облустук ички иштер башкармалыгынын бирдиктүү терезе борборунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Мында милиция кызматкерлери жарандарга сапаттуу сервистик тейлөөнү көрсөтө алышат. Өз кезегинде элчи Алексей Рагов биргелешкен кызматташуулар өз жыйынтыгын берип жаткандыгын кубаттай тургандыгын айтып, Талас облустук ички иштер башкармалыгына ыраазычылык билдирди. Я надеюсь, что совместными усилиями мы поможем обществу справиться с этими проблемами, справиться с этими вызовами, обеспечить более высокий уровень правопорядка, стабильности и безопасности в Кыргызстане. Это наша главная задача, главная цель. И наша программа «Офис» готов дальше всячески оказывать поддержку нашим уважаемым коллегам-партнерам для того, чтобы эта цель стала осуществимой. Благодарю за внимание. Жолугушуунун соңунда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму тарабынан Талас облустук ички иштер башкармалыгына ар тараптуу колдоолор көрсөтүлүп, кызматташуу улантылары белгиленди. Сеймук Барманов, Орозбек Бейшебаев, Талас шаары.